студиябызда дата телекөрсөтүүсү. Биздин студияда бүгүнкү конокторубуз Экополис экологиялык фонддун негиздөөчүлөрү Адинай Керимова жана Бакыт Жаркынбек уулу. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Рахмат. Биринчиден өзүңүздөрдү кыскача тааныштырып кетсеңиздер. Сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, Давлет. Менин атым Бакыт Жаркынбек болот. Өзүбүз ушу коомдук бирикмени түзгөнбүз, Экополис деп. Бул өзү негизи жаштарга анан жана экологиялык маданиятын көтөрүү максатында түзүлгөн уюм болуп саналат да. Ошо 2016-жылы түзүлгөнбүз, ошондон бери азыр көптөгөн иштерди кылып келатабыз буюрса. Рахмат. Саламатсыздарбы? Менин жөнүм Адинай билгендей эле. Бул Экополис долбоорунун башынан бери иштеп келатабыз. Бул жакта долбоорлордун координациясынын үстүндө иштеп келемин. Рахмат. Негизи жалпы Экополис бирикмесин тууралуу тарыхы, таржымалы кантип баштадыңыздар, эмне максатты көздөйсүз жана азыркы койгон дагы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө айтып берсеңиздер. Негизи биздин уюм 2016-жылы түзүлгөнбүз. Ушундай долбоорлордун аркасында түзүлүп, ушундай 5-6 инициативдүү жөнөкөй студенттерден түзүлгөнбүз да. Ошо студент болуп эле өзүбүздүн ишибизди кичинекей долбоорлорду жазуу аркылуу баштаганбыз да. Ушу кылса болот экен да, оказывается. Жөнөкөй жаштар деле, бизге окшогон студенттер деле жазса болот экен. Ошондон бери азыркы убакта уже 2 жыл өттүр. 2 жылдын ичинде көптөгөн майдадагы, чоңдагы, республикалык деңгээлде дагы чоң көптөгөн проектлерди жаздык, аткардык, көптөгөн адамдар менен тааныштык. Бул өтө чоң жакшы мүмкүнчүлүктөр болду да. Негизги уюшканда өзүңүздөрдүн демилгеңизби же бир чогуу бир топ болуп, анан эмне максаттарды көздөйт бул уюм? Бул жалгыз бир адамдын идеясы эмес, бул деген 4-5 адамдан түзүлгөнбүз. Мен, Адинай, дагы Темирлан, Жайнагүл деген биздин кыздарыбыз бар командадачы. Ошолор түптөөчүлөр болуп саналабыз да. Ошол түптөөчүлөр болуп, эң негизги максатыбыз көздөгөн бул жанагы жогоруда айтып кеткендей, экологиялык маданиятты көтөрүү болуп саналат. Анткени азыркы учурда көрсөк, жаштардын арасында экология жак мындай англис тилинен айтканда тренд эмес да. Тренд эмес, айлана чөйрөгө кайдыгер мамиле кылуу өтө көп. Ошол себептен анан биз ушундай идеяга келдик. Жаштардын арасында ушундай маданияттуулукту көтөрөлү, анткени келечек муун ушу жаштарда. Жаштар оңолсо, келечекте муун да оңолот да. Анан ошол себептен биздин эң негизги идеябыз, миссиябыз да ошондой. Экологиялык маданиятты жандандыруу, анан улутта калган салт санааны жандандыруу болуп саналат. Көчмөндөр. Айлана чөйрөгө болгон мамиле элдин. Элдин айлана чөйрөгө болгон мамилеси, мисалы өзгөчө биз көчмөн элдин тукуму болот эмеспизби? Анан көчмөн эл эң негизги бир жерден экинчи жерге дайым көчкөндө ошо ордун тазалап кеткен. Тазалап, ош жерин жыйнап, анткени алар айлана чөйрө менен балансты кармаганда, мисалы жан жаныбарларды атканда дагы, мисалы аңчылык кылганда, аңчылык менен жан баккан, аңчылык кылганда дагы жаныбарлардын ургачысына тийген эмес. Анткени алар төл башы деп, кийинки тукумду улап кетсин деп, ошон үчүн эркектерин аткан да. Ушундай бир өзүнчө философиясы бар экен. Анан биз да ошону жандандырып, мындай экологияга болгон чоң атабыздан калган салт санааларды жандандырсак дагы бул сонун нерсе болот го деп ушундай да идея, ой да келип. Абдан жакшы. Адинайым, буга чейин өткөн долбоорлор тууралуу же ишмердүүлүгүңүз, анан азыркы учурда болуп жаткан негизги ишмердүүлүгүңүз, долбоорлор кандай, дагы алдыда максаттарыңыз бар, айтып берсеңиз. Биздин эң биринчи долбоорубуз бул пилоттук долбоор. Окуу жайларда экосетка, экобокстарды койгонбуз. Ал баклажканы өзүнчө, пластиктерди өзүнчө сорттоп салчучу. Анан биз баягы жөнөкөй эле студент болуп жүрүп, анан долбоор десе бир башкача элестер келчү, мындай азыркы элибизде башкача түшүнүктөр бар, ошондой эле түшүнүктөр болчу да биздечи. Анан биз жазып көрдүк, жөнөкөй эле студенттер ишке ашырып көрдүк, бизди колдоп беришти. Ошондон улам биздин долбоор чоңоюп кете берди да. Андан сырткары биз чоңдогон акцияларга да катышып жаттык. Ошону мына кайрымдуулук дагы бир акцияларга, кайрымдуулук десе жөнөкөй эле бир элге окшоп кайрымдуулук кыла бербей, биз ошол жерге барып мөмөлүү бактарды тигип жаттык да, командабыз мененчи. Андан сырткары дагы таза ысык көл деген
чоң долбоорлор болбодубу канча Бул абдан кызыктуу. 2017 жылдан бери. Айтып берсеңиздер. Анан ошол жака катышып келатабыз, тынбай катышып келатабыз. Андан сырткары адамдардын экологиялык маданиятын көтөрмөйүнчө мусорубуз жерде жаткан боюнча жата берет экен да. Анан бир чоң исследование, кандай опрос кылдык элдердин арасындачы. Анан элдердин баардыгы баклажкаларды бөлүп салууга даяр экен. Бирок бизге коюп берген жок. Биз кантип бөлөбүз? Бизге маалымат бербесе дейт да. Ошондон улам дагы бизге бир мээбизге тык кетти дегенде эме боюнча иштеп баштадык. Экологиялык маданиятты көтөрүү боюнчачы долбоор жазып. Анан бизди Газпром нефть компаниясы колдоп берди. Эң максаты бул эко-волонтерлорду окутуп, как эко-школа, эко-мектеп сыяктуу болупчу. Аларга экологиялык билим берүү болчу да. Эң биринчи билим алмайын, теория болмойын, практикабыз аксай берет экен. Анан азыркы учурда кыштан бери баштаганбыз. Азыркы учурда долбоор жүрүп жатат, эко-волонтер. Анан каалоочулар болсо да катарыбызга кошула берсе болушат. Рахмат анда. Андан тышкары эко эмени. Бакыт мырза, азыр эл аралык уюмдар менен дагы иштешем деп айттыңыз да. Көп долбоорлор болду. Ошону мындай ачып берсеңиз, анан аймактарда, мамлекеттин биздин өлкөбүздө негизги чогуу уюшулуп кандай көмөктөштү сизге, же кандай дагы башка уюмдар менен иштешесиңер, ошон тууралуу айтып берсеңиздер. Эл аралык уюмдар боюнча айтып кетсек, биз көчө жакында көчмөндөр оюнунун 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышына чейин ошо проон оондун өкүлчүлүгү менен биз иштешип жаттык. Атайын кыска видео роликтерди Экополис дагы биргеликте. Экополис ошо биргеликте ошо биз ошо чыгарып жаттык. Өзүбүз главный герой болуп, же биздин жана эко волонтерлорубуз главный герой болуп, эң негизги герой болуп ошо чыгып жатты да. Эң негизги максатыбыз, посылыбыз болсо бул неме болот да. Көчмөндөр оюну өтөт буюрса, өткөндө өзүбүздүн маданиятыбызды жакшы жагын көрсөтөлү, таштанды таштабайлы, кереметтүү өзүбүздүн ысык көлүбүздү булгабайлы. Ошо мисалы той бүттү, тойдун эртеси да болот дегендей, эртеси болгондо да ошол жактын баары таштанды болуп, анан кийин ошо жайлоо жараксыз болуп калбасын депчи. Ушундай демилгелерди көтөрүп, видеолорду жиберип жаттык. Буюрса жакшы болду. Социалдык тармактардан да жүргүзүп жаттык да мунучу. Акыбаты дагы көрүүчүлөр, колдогондор да көп болду. Анан быйыл өзгөчө айтып кетчү нерсе, көчмөндөр оюну жакшы таза өттү. Билбейм, былтыркы мурдакыларына катышкан эмесмин, бирок мунусунда таштанды аз чыкты да. Биз колдон келишинче ыктыярчылар да өтө катуу иштеди. Биздин ошо командадагы ошо көчмөндөр оюнунун катчылыгы да аябай катуу иштегендиктен ошо быйылкы жана иштөө процесси жакшы болду деп айта кетсем болот да. Эми башка жагы эмес, бирок жанагы Кырчын жайлоосунун таштанды жагын, жанагы таштандыларды тыштай албаган жагын ошо жакшы арып кетти. Регион жагын айтып кетти. Региондор жагы менен Аймактарда, жана башка облустарда ошондой долбоорлор жүргүзөсүңөрбү? Ооба, Өзүңөрдүн ишмердиги тууралуу айтып берсеңиз. Биз биринчиден эле таза ысык көл, таза нарын, таза Кыргызстан деген долбоор бар да. Анан бардык аймагында волонтерлор эмгектенип жатышты. Анан бул бизден уже Экополис Баткенде ачылды да, эң алыскы филиалыбыз. Жакында ачылган окшойт. Жакында ачылды. Себеби дегенде эко-волонтер деп ошо долбоор жаздык деп айттым эле го. Анан эко-волонтерлорубуз барып Баткенден дагы келип, жайкы каникулда окушкан да. Анан алар барышып, уже жемишин берип башташты. Барып Экополис, эко-волонтер деп Баткенде ачылып, тазалык акцияларына, эң биринчи тазалык акцияларына катышты. Азыр болсо дагы долбоорлор жазып, биз алар менен мобилдүү интернет аркылуу иштешип жатабыз. Ошо. Азыр маалым болгондой бизде Бишкекте бир маселе бар, курч маселе болуп атат, абанын булганышы, бактардын кыйылышы мисалы. Анан көптөгөн мындай талкуу болуп, коомдо да наразычылык болуп атат да. Көз карашыңар кандай? Бишкекте негизи жолда кеңейтилиш керек деп атат. Бирок ошол эле кезде биз кандай борборубуздагы экологиялык абалды сактасак болот? Мисалы кандай жолдорун сунуштайт элесиңер? Мындай бактарды кыюу менен чектелбей, так кандай жолдор бар боюңузда? Бактарды кыюу десек, мисалы бактардын баарын, мисалы көчөнүн баарын кыйып салганда туура эмес да. Анткени Бишкек 80-90 жылдарга караганда 70 жылдардан бери ошондой изилдөөлөр жүргүзүлүп келиптир. 2-3 эсе аябай азайып кетти биздин Бишкек шаарында бактар. Анткени жылдан жылга дагы
калктын саны өсүп атат Бишкектенчи. Транспорт, машина да көбөйүп атат. Анан биздин абаны да фильтрация кылып Бишкек да бактарчы. Бул өтө көп да кыйылып кетиши өтө туура эмес да. Буга альтернатива катары ошо бактар кыйылбай, машина аз болуш үчүн биз өзгөчө коомдук транспорттарды көбөйтсөк анткени жакшы болмок да. Мисалы, троллейбустарды азыр Кудайга шүгүр жакшы жаңы жолдор салынып жатат да. Ошо эски жолдор болсо ошонун үстүлөрү алынып атат, алынып кайра жаңыланып салынып атат да. Буюрса ошо жана станциялардын жана троллейбустардын проводдору болот эмеспи? Ошолор да тияк жака чейин регион эме жыл массивтерге чейин жетип калса да, бул өзгөчө сонун болмок да. Анткени көп поток элдин баары ошо жыл массивтерден келет да. Борборго, ишке, окууга, жумушка, окууга студенттердин көбү. Мисалы, элдин баары эле Борбордо жашаганга мүмкүнчүлүгү жок да. Анткени квартира жашайын десе кымбатыраак болот эмеспи? Анан жыл массивтерде квартира алсам, студенттер да тууган туштардын артында жашайт. Анан ошол жактан бери потоктун баары келет. Анан жанагынтип коомдук транспорт көбөйтсө, беркиндей транспорттун, мисалы, азыр көп транспортко киргенге уруксат берип койбоду, ошого да чектөөлөр киргизсе, элдерге да экономикалык жактан аябай, кандай десем, орусча айтканда выгодный болмок да. Анткени машина менен бир 5 километр жерге барып келишиң келет, ол көп акча чыгып кетет да. Коомдук транспорт менен көп болсо 20 сом, 30 сом кетмек да. Элдерге экономикалык жактан дагы, экологиялык жактан дагы, коомдук жактан дагы өзгөчө жакшы мүмкүнчүлүк болмок да. Анан бактарды ошо кыйбаса да жакшы болмок. Уна боюнча айтып кеттик да. Анан кандай азыркы заманбап, азыркы акыркы технологияларды айтсак да, мына электромобиль дейт, электроэнергия менен жүргөн жана башка өзүңөрдүн уюмуңарда ошол жаңы технологияларды, жаңы заманбап эл аралык тажрыйбаны Кыргызстанга алып келүү же бир жайылтуу, маалымдоо ошондой максаттарыңарды көздөйсүңөрбү? Ооба, бул боюнча биз Нью Бишкектен бир долбоорго катышканбыз. Катышып, ал бир аз мындай жана сиз айткандай неме эмес, жана электромобилдерди киргизүү эмес, бирок электрондук көзөмөл, коомдук көзөмөл деген сыяктуу долбоор болчу да. Ал Android приложение болмок дагы. Мисалы, жөнөкөй сиз же мен көчөдө кетип баратсам, бир адам таштанды таштап жатса, туура эмес жергечи ошол жердин баарын үйүп, мисалы, туура эмес жерден эле бирөө бакты кыйып атса, ошону тартып, акырын приложение катары ошо жанагы адресин, сайтын ошол жака киргизип коймок дагы. Телефон аркылуу берип. Анан аны ошо жанагы мамлекеттик өкүлдөр барып текшерип, ал адам боюнча разбираться этип, ошол жерде мамилесин чечмек да. Анткени азыркы убакта өзүңүздөр билесиздер, адамдардан да коркпойт, но телефондон коркот да. Анткени сиздер туура эмес бир кыймыл кылып алсаңыз, ошону тартып алат. Көчө жакында эми көп эле историялар болуп атат биздечи. Өзүңүздөр билесиздер, айтпай эле коеюн аны. Ошол сыяктуу немелер телефонго тартып алып атат да, интернетке киргизип коюп атат, же ошондой сайтка киргизип атат. Адамдар азыр адамдан эмес, көбүнчө ошо телефондон коркот да. Ошон үчүн биз ошондой идея сунуштаганбыз. Анан экинчи маселе, сиз жанагы электричествоны мындай аз камсыздаган, аз кетирген ушундай технологияларды киргизсек да жакшы болмок да. Анткени бизде дагы эми мен ал жөнүндө чоң исследование жүргүзгөн эмеспиз, бирок бизде примерно кээ бир региондорго жана неме койсо болчу да экен да, жана ветровые станции, то есть желден электричество алганчы. Мисалы, Казакстанга көчө жакында барып келдик, барсак дагы Кордойдон өткөндөн кийин ушундай станциялар бар экен да. Алардын тажрыйбасы. Биз ойлоп калдык, бизге да алып келсек болот экен деп. Жана эми ошол эл аралык тажрыйбаны айтсак, жана Экополис уюмуңар башка чет элдик эл аралык мамиледе кандай мамилеңер бар? Долбоорлор менен, өлкөлөр менен кызматташасыңарбы? Бул биринчи эле бир эң жакшы дагы долбоорлорубуздун бири Газпромнефть компаниясы менен биргеликте долбоор уюштурганыбыз болду. Анан мындан тышкары барбы? Мындан тышкары ооба, былтыр да Казакстанга биздин өкүлдөрүбүз да барып келген, КРС депчи. Ал жакта Борбордук Азия боюнча бардык экология кыймылында жүргөн жаштардын, элдердин баардыгы чогулат. Анан ошол жерден дагы бир обмен опыт болгон, хотя бы интеллектуальныйчи. Андан келгенден кийин биз ошол аркылуу да долбоорлорду жазып, бизге аябай жардам берип жатат. Азыр связьдабыз, анан жаңы долбоорлордун үстүндө да иштеп жатабыз алар менен. Ошону ачыктап берсеңер, алдыда максаттарыңар кандай коюлган? Мисалы, Экополис эмнеге жеткенди пландоодо? Биз азыр негизги планыбыз боюнча өзүбүздүн келечекте планыбыз бул көбүрөөк жаштарды өзүбүзгө бириктиргибиз келет да. Көбүрөөк жаштарды өзүбүзгө чакырып,
Анан жалгыз гана Кыргызстандын ичинен чектелип калбай, ошонун жакынкы арадагы Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин жаштары менен дагы карым-катнашты дагы бекемдеп, ошону дагы келечекте ошондой жакшы идеяларды, инновационный проекттердин баарын ушу Кыргызстанга киргизгибиз келет да. Анткени Орто Азия, Кыргызстан экологиялык абалы жакшы деп мындай жакшы видеороликтерди ушинтип көрсөтөбүз, бирок ачыгына чындыгына келгенде андай эмес да. Бизде мөңгүлөрдүн маселеси бар, таштандылардын өтө ченемсиз кирип жана полиэтилендик пакеттердин кирип атканы айтып берсек аябай көйгөй көп. Мисалы кирип аткан машиналар бар, алардын жанагы фильтрация болгон эмеси жакшы иштебейт. Мисалы жанагы зыяндуу заттарды көп мунай заттарын мунай заттарын зыяндууларын көп чыгарат. Бизге эски машиналар көп келгендиктен. Анан ошондуктан чет элдик мисалы жалгыз гана ушу комната же ушул жерден чектелбей, образын айтканда ушул жерден чектелбей, дагы мындай сырткы опыттардан да алсак өзгөчө сонун болот да. Ушу жаштар менен да келечек ушу Орто Азия чөлкөмүндө да чоңойтсокпу деген идеябыз бар, буюрса. Кыргыздан жакшы максаттар экен. Бул жакта пакеттер айтып бердиңер да, пакеттер жөнүндө. Азыркы жогорку кеңеште да талкуу болуп атат. Кээ бир депутаттар мындай тыюу салыш керек дейт. Же экологиялык мындай кайра иштетүүчү материалдан жасап, биоматериал болот бул, же баасын көтөрүш керек деп. Бирок өзүңөрдүн пикириңер боюнча мындай пакетке тыюу салган менен чектелип калабызбы, же бир жалпы башка системалуу бир сунуштар киргизиш керекпи? Кандай ойлойсуңар? Альтернативасын сөзсүз киргизиш керек. Себеби дегенде жок кылып салуу менен альтернативасы болбосо андай болбойт. Көчө жакында эле билсеңиздер керек, Грузияда уже запрет деп красный карточка койду да, ал жакачы. Кыргызстанда деле кылса болот, бирок альтернативасын. Бизде Роза Отунбаеванын демилгеси менен 2 жыл мурун ушундай эко баштык деген да демилге башталган. Ал жерде баягы мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер швейный цех ачып, ошол жактан эко пакеттерди тигишкен да. Ошого эле кийилип жүргөн кийимдер, ошого эле джинсыдан ушундай алып тиккен. Ал жерден кайра иштетишкен. Анан биринчиден көп колдоносуң, аны экинчиден баягы жумушсуздук орду дагы кичине жумуш менен камсыз болот да. Ошондой альтернативаларды колдоно берсек, бизде жумуш издеп жүргөндөр да абдан көп. Ошондой. Демек, мындай жалпысынан колдойсуңар бул сунушту? Ооба, пакеттерге тыюу салуу. Мисалы Чилиде да ошондой тажрыйба бар экен. Ал жакта толугу менен тыюу салыныптыр. Демек, бул абдан бир терс көрүнүштөрү бар. Айлана чөлөк булганат, сууга өтсө ал жакта мындай көп жылдар, 10 жылдап бою эметпейт экен да. Сиңип калбайт экен мындай. Кала берет экен. 10 жыл бул жакта эле да. Бүт бардык нерсе ошо пакет салафандан, полиэтилендик пакеттерден келип чыгат да. Карасаңыздар бүт жердин баары эле ошондой мусор да. Андан башка мусорду баклажкадан башка көрө албайсың. Анан аларды чын эле тыюу салса, бирок системдүү кылыш керек. Тыюу салып салып эле жана жогору айттым го. Обязательно альтернативасын колдонуш керек да. Аны үчүн жарандарга, элдерге дагы мынтип айтса, мындай жаштар уюмдар дегенде сыяктуу өздөрүнүн инициативасын, идеясы менен келишет да. Жарандык коом менен, эл менен мамлекет биргеликте жакшы иштеши керек. Бул жакта экологиялык бизде талкуу болгондуктан билесиңер, бизде аймактардын экономикасы, туризми, азык-түлүктөр ошол экологиялык абалга да тиешелүү. Себеби ал жакта айыл чарба иштери, дыйканчылык бар. Ошол экологиялык маданиятты өнүктүрөбүз деп атасыңар да. Аймакта абал кандай? Ошо экологиялык маданият барбы? Анан борборубузга көп басым жасалат буга. Көрөсүңөр, бирок негизи бизде аймактардан кандай ошо акыркы маалыматтар, жаңылыктарыңар бар? Ошо боюнча менин дипломдук ишим ошого да байланыштуу болчу. Аймактарда дагы жергиликтүү региондордо дагы ошондой экологиялык кандай маселелер бар депчи. Ал биз экологиялык маселе десе эле жалгыз полиэтилен же пакет же баклажка дегенде да болбойт да. Таштанды гана эмес, таштанды гана эмес. Экологиялык маселе бизде Советтер Союзунан калып калган көбүнчө жерге ошо жана көмүлбөй калган пестициддер да бар да. Мисалы аябай зыяндуу заттар, алар бир убакта ошо жанагы чегирткелерден айрылууга, анан жана жерге курт-кумурска, жана өсүмдүктөргө жолобош үчүн ушундай алып келип себилип турган да. Бирок ал убакыт өткөндөн кийин алар өтө зыяндуу экен.
ошо менен токтоткон. Бирок бизде көп жерлерде калып калгандыктан, бизде Жалал Абад областында, Сузак районунда Сасык деген жери болуш керек. Ошондой жер бар болчу да. Ошол жактан бир жергиликтүү койчу ошо жана малдын ошо пестицидтердин жанына кайтарып жүрүп, көп мал каза болуп калыптыр да. Каза болуп эмне ошо жана ууланып өлүптүр да. Өлгөндөн кийин ал адам тиги неметпей эле өзүнүн выгодасын издеп эле ал малдардын этин союп сатып салыптыр. Бул демек адамдарга да өтүп абдан адамдар сатып салып, анан жакынкы айылдарга сатып салыптыр. Сатканда да көп кишилер отравление болуп, андан ушундай маселелерге аябай көп душар болуптур да. Анан да бирөөсүн айтсак, региондордон жана бизде көп илгери шахталар калып калган. Урандар менен иштетилген. Аларга мисалы Миң Куш деп айтсак болот, Жумгал районун айтсак болот. Анткени аякта жакында эле могу Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясында президент да бул жөнүндө айтты. Анан талкуу болду Нью-Йоркто. Ошо айыл аймакта жакын жайгашкан адамдарга уже зыяндуу зыян тийгизген нерселери уже билинип баштаптыр да. Анткени бизде ошолор менен да мамиле, ошолорду да карашыбыз керек. Ал эми биздин жалгыз гана күчүбүз колубуздан келбейт. Биз анткени жаш уюмбуз. Муну системдүү бүт мамлекет менен биргеликте иштесек жакшы болот. Демек, экологиялык маданиятты өнүктүрүп өстүрүү бул гана адам ден соолугуна дагы пайдасы тиет, экономикага, аймактардын өнүгүшүнө салым болот, жана азык-түлүк коопсуздугу десек болот да. Мисалы эл аралык тажрыйбадан кандай үлгү аласыңар? Же бир мамлекеттен, же бир уюмдардан кайсы мамлекеттен үйрөнсөңөр болот? Мисалы экологиялык маданият кандай мисалдарды айта аласызбы? Биз жана сиз айтып кеттиңиз жогоруда жанагы кирип жаткан товарларды дагы ошо экологиялык таза болушуна өзгөчө басым жасайт депчи. Европа өлкөлөрүн билесиздер. Аякта эл аралык ISO HACCP деген чоң стандарттар бар да. Ал стандарт аркылуу мисалы бизден Кыргызстандан товар кетирчү болсок, жанагы жер жаңгакты кетиребиз десек, ал ошо стандарт сертификацияга туура келип, анан ал ошого изилденип, анан ошо сертификациядан өткөндөн кийин гана бара алат да. Ал ошондо бул эмнени айтат? Анткени алар өздөрүнүн мамлекетинин жаштарынын өзүнүн кийинки мундарын уже келечегин ойлошот да. Анткени азыркы убакта отравление алып, келечек мундарын баарын тең жанагы туура эмес тамактанса, уже ден соолукка зыян болуп, генетикалык жактан да бузулуулар болот. Ошентип өз мамлекетинин урашына алып келет да, акыр түбү ошентип келет. Анан бизге да ошондой стандарттарды мисалы кирип чыгып аткан, мисалы Кытайдан келип атат, Россиядан келип атат, ошондой товарларды дагы фитосанитардык контроль деген бар. Ошондой стандарттарга жараша жакшы карасак, биздин кирген тамактарга да жакшы болмок да. Анткени биз билбейбиз азырчы. Маркеттерде, супермаркеттерде көп тамактар турат, бирок ошону адамдар кызыктуу зат экенбиз, ошону жазылып турган нерсесин окубайт экенбиз да. Окубай эле арзан болсо деп туруп жейбиз, анан канча убакыттан кийин ар кандай жанагынтип ракка окшогон балекет оорулар чыгат, анан биз өзүбүздү же мамлекетти же ушундай бир нерсени күнөөлөйбүз да. Айтып кетсеңиздер, азыр Экополис уюму боюнча кантип байланышса болот, жана жаштарга, каалаган жарандарга кандай шарттарды мындай түзүп бересиңер? Башка биздин көрүүчүлөргө дагы кызык да, кантип байланышка чыгып, сиздер менен чогуу биргеликте ишмерлик жүргүзсө болот? Бул жактан биздин сайтта көбүнчө Экополис деп Facebooktан табышса болот, баракчабыз бар. Андан тышкары Бакыт Жаркынбек уулу, Адина Керимова десе деле болот, себеби ал жакта тынбай иштеп жүрөбүз да. Андан тышкары айтып кетпейсизби, биз как пилотный проект кылып действуй локально деп айтып го, думай глобально действуй локально деп. Өзүбүздөн баштап, анан жалпы өзүбүздөн биздин максатыбыз да өзүбүздөн жаштардан баштоо керек болчу да. Азыр жаштар уга алат да. Мүмкүн бизди чоң муун укпай коюшу мүмкүн, же биздин идеологиябыз туура келбей калышы мүмкүн да. Эгер жаштар көтөрүлүп бир идеяны ушундай ишти ашырып баштасак, бизге дагы ишенип баштайт. Анан ошондуктан бизге жаштар дагы көп кайрылышат, жаштар менен иштешип жүрөбүз. 50дөн ашык волонтерлорубуз бар, кызыгып жүргөндөр бар. Анын ичинде абдан кызыктуу болду. Биз баягы футболкаларыбыз бар да, эко волонтер, Экополис депчи.
кийип алып жүрсөк эле элдер силер чын эле эко волонтерсуңар, силер чын эле тазалайсыңарбы дейт. Анан ооба десек, кээ бир проблемасын айтып бизди жаман көрүшөт. Же болбосо кээ бир молодцы те тияка барып советскийден мусор жаат ошону тазалагыла дегендер дагы бар да. Биз демилгебиз, анан элдер дагы улумундар дагы бизге кошулса, биз Кыргызстан, таза Кыргызстан болуп, баардыгыбыз бирге маданиятыбыз да көтөрүлөт, экологиялык да таза болобуз, таза Кыргызстан болобуз. Чоң рахмат. Биздин теле көрсөтүү соңуна келип чыкты. Бакыт мырза, Адинай айым, чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Экополис уюму буюрса дагы көп иштерге жаңы киришип жаткан кезиңер экен, ийгилик каалаймын. Биздин конокто болгонуңарга рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин баракчабызга Facebook, Instagram жана YouTube социалдык түйүндөрүн биздин баракчабызга кошулуңуздар. Бул чыгарууну ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө.